Кандайсыздар урматтуу менин көрүүчүлөрүм, анда эмесе экинчи сабакка куш келдиңиздер. Жана мен сиздерге тапшырма бергем. Эмне өзүңүздөн күтүп атасыз дегем да. Мисалы үчүн кээ бирөө айтып атат да, мен өзүмөн күтүп атам, менин бизнесим көп акча алып келсе, же болбосо менин доходум 3 эсе болуп турса, мисалы үчүн ай сайын 200 000 болсо, сонун болот эле. Же болбосо азыркы төлөп аткан платежторума, то есть расходы деп коет го. Мисалы үчүн сиздин үй бүлөңүз 100 000 коротот ай сайынчы. Ошо 100 000ди стабилдүү түрдө таап, анын үстүнө дагы где-то бир 50 000 сырткары тапсам деп жазып атат да кээ бирөөчү. Анан мен бир нерсени түшүндүм да, эмнеге акча жоктук же болбосо акча болбой аткандык, адам кечке эле ушул акчага өзүнүн ишенимдүүлүгүн байлай берет десем, көрсө адам нисколько ошол акча жоктуктан коркпойт экен да, адам жалгыздыктан коркот экен. Анан мен действительно ушунча эле бааланамбы деп өзүнүн баасы жок калгандан коркот экен да, то есть өзүнүн баалуулугуна ишенбегендиктен жанагындай нерселер пайда болот экен. Эң биринчиден жалгыздыктан коркот дегенде, адам ойлойт экен да, мен акча таба албай калсам, акча иштей албай калсам, стабилдүү түрдө акчам жок болсо, анда мен эч кимге керегим жок калам деп коркот экен да. Вот ошондуктан бул өзүнчө бир сонун бир философияда, мисалы үчүн бир акча боюнча специалист болгон Япониядачы. И ошол анализдептир да, мен эмне үчүн акча аз таап баштаганда кыжалат болуп, кадимкидей мындай өзүмө ишенимимди жоготуп атам деп ойлонуп көрсө жалгыз калгандан коркот экен да. Анан ойлоптур, хорошо, мен 1 жыл иштебейм дептир, бирок мен просто эле досторума баалуулук көрсөтүп, ошолордукунда бекер жашайм дейт экен да, чтобы ушул страхтан, коркунучтан жоготуш үчүн өзүнчү. Ал эмне кылат экен? Биринчи дозуна чалат экен, айтат экен да, досум, кандайсың? Азыр бир аз менин бизнесимде стабилдүү болбой атты эле, ошон үчүн 1 ай сеникинде жашап турайын, бирок үйүңдө майда чүйдө жумуштарды мен аткарам. Мисалы үчүн жыйнап коюшту мен кылам, мусорду ыргытып коюш мен кылам. Сен вообще андан эч кандай камсанабасаң болот. Анан кичинекей эле бир кроватик берип кой, мен ошол жерде уктап өзүм ишимди өткөрө берем дейт экен да. Анан макул дейт экен. Ошентип 1 ай тигил досундукунда бекер жашаптыр да, майда чүйдө жумуштарды кылып коюп. Андан кийин экинчи досуна чалат экен. Мен ушундай бизнесим болбой атат эле, сага 1 ай жашай турайын, майда чүйдө үйдөгү жумуштарды мен өзүм эле кылам депчи. Ал тигил с радостью макул дептир дагы, еще карманный расходы деп акча бере баштаптыр да. Ошентип 12 досуна 1 айдан жашап көрөт экен да. Анан бир нерсени түшүнөт экен. Көрсө менин жакын адамдарым мен менен акча үчүн гана мамиле кылбайт экен. Көрсө мен аларга баалуулук бере алсам, любой адамдын үйүнө батып жашай алат экенмин деген ошону түшүнөт экен да. А экинчи адам бир нерсени түшүнөт экен, что ушул жумушумду жоготуп ийсем, ушул айлыкты албай калсам, жашоом бүтүп калат деп корко берет экен да. Кача тигил жумушунда коллегалары жакпайт, ичи күйдүү, жаман ичи таар адамдар болот. Начальник кечкели уруша берет, эч качан мактабайт. Анан кантип ушу жумуштан чыгып кетем, бирок чыккандан да коркот, анткени айлык албай калса жашоосу бүтүп калганын сезет да. И ошентип тоже бир пайдалуу бир китеп көрүп калганбы, же бир жакшы бир акылдуу адам менен сүйлөшүп калганбы. Ал айтыптыр да, сен ушул жумушуңан сырткары башка булактардан акча иштеп көр деп айтат экен да. Анан ойлонуп, мен эмне кыла алам, бул жумуштан сырткары да кантип акча тапсам болот деп ойлонуп көрсө, бул испанский тилди билет экен да. Анткени какой-то время бир лагерге барыптыр, анан испанский жагып калыптыр, ошентип атып испанскийди үйрөнүп алыптыр. Анан действительно ошол кыска мөөнөттүн ичинде, 3 айдын ичинде испан тилин үйрөтө алам деп объявление берип көрсө, сразу эле 20 адам жазылат экен да. Анан түшүнөт экен, мен көрсө испан тилин сабак берип деле акча тапсам болот экен дейт экен да. Анан дагы көрөт экен, тиги тамак жасаганды жакшы билет экен да. Тамак жасаганды жакшы билип, анан
хорошо мен бул аркылуу да акча таба аламбы деп объявление берип көрөт экен. Мен жанагы выездной банкеттерге помощник повара болуп иштегенге жумуш карап жүрөм деп чыгарып коет экен. Анан сразу эле поварлар чала баштайт экен. Ооба, мага жардамчы керек болуп атат эле деп. Ошентип анан выездной банкеттерге помощник повара болуп иштеп, байерден да акча табат экен да. Ошондон кийин жумуш жоготуп алам, ачка калам деген ойдон такыр арылат экен. Мындай ишеним пайда болот экен. Любой жерден мен каерде жүрбөсүм акча таба алам деген ишеним пайда болот экен да. Вот сиздерге дагы ошондой ишеним керек. Мисалы үчүн ковид учурунда деле көп ойлогонда, мына мен ушу жумушум токтоп калса, жумушум, жашоом бүтүп калат деп ойлогон, бирок ковид болду, бүт иштеп аткан традиционный бизнеси токтоду. Вот ошого карабай деле кандайдыр бир жолдорун тапты ар бирөөчү, кандайдыр бир выживаниянын жолун тапты да. Демек, көрсө жумушун жоготуп алса, бул сиздин өзүңүзгө болгон ишенимиңизге эч кандай тиешеси жок экен. Жумушуңуз барбы, жумушуңуз жокпу, бул сиздин ишенимиңизге эч кандай таасирин тийгизбеш керек. Анткени ар бир адамдын баалуулугу, ар бир адамдын уникалдуулугу ал анын ичинде болот да. Ошол ичиңиздеги уникалдуулугуңуз менен адамдарга пайдаңызды тийгизе алсаңыз, вот ошондо анан акча келе баштайт. Вот анда эмесе дагы бир мына орчундуу маселе бар, бул мамиле куруу да. Мына балдар кыздар менен мамиле кура албайт, кыздар балдар менен мамиле кура албайт да. Анан таанышар маалга келгенде эле өзүнүн ишеними жок, демеле өзүн чүйчүнтүп, коркуп, уялып, анан таанышпай жүрө берип, кандайдыр бир убакытка чейин жүрө беришет, сүйлөшпөй бири-бири менен. Бул эмнеден пайда болуп атат? Адам отказ, то есть отказ дегенден аябай коркот да. Мисалы үчүн бул кызды жактырып калдым, мен ага барам, анан мот, сен мага жагып калдың, экөөбүз сүйлөшөлү деп сунуш кылсам, ал ой, жоголчу ары деп айтат деп, ушундан коркуп, анан жүрө берет да. Демек, бул эмнеден болуп атат? Сен эң биринчи өзүңдү мындай объективдүү оценка берсең болот да. Мына мен башы көзүм аман эсен, мындай ден соолугум бекем эле адаммынбы? Да. Мен акылым нормально эле иштейби? Да. Мен жаш эле мындай нормальный кийинген адаммынбы? Да. Анан демек сиз 10 адамга барып, 10 кыз менен таанышам деп барсаңыз, анын жок дегенде 4-5 отказ берет. Это реальный эле нерсе да. Сиз канчалык жакшы келип таанышпасаңыз деле 4-5 отказ берет. Эмнеге дегенде анын причиналары объективный. Балким анын күйөөсү бар, балким анын сүйлөшкөн жигити бар. Вот калган 4-5 6-ого чейин может быть макул болот да. Ал неге макул болот? Кантип сен ага адекваттуу түрдө келдиң да жанына. Сен деген сразу эле барып, ой кыз, сиз менен таанышып алайынчы деп айтпайсыз да. Сиз мындай кичине акылыңызды иштетип барасыз да. Кандайсыздар? Сиз бу филармония жакка бараттыңыз беле, ушундай барабызбы? деп сурайсыз. Андан кийин, жакшы, сиз өзүңүз ушул жакта жашайт окшойсуз же окуйт окшойсуз деп. То есть кандайдыр бир суроолор менен акырын анан сөзгө тартып атып таанышасыз да. Же болбосо жана кыздар, мен канча деген сулуу кыздарга консультация бергем учурундачы. Өтө сулуу, керек болсо тигил мировой конкурстардан модель болуп катышып утканда, и даже ошолордо дагы өзүнө өзү ишеними жок экен да. Эмнеге дегенде мен бирөө менен сүйлөшө келсем эле менин сырткы сулуулугумду карайт, ичимдеги баалуулуктарды такыр эле байкабайт дешет да. То есть муну жанагыл кинолордон деле көрүп атпайсызбы? Сулуу кыздарга мындай сексуалдык объект катары эле көз караш экен да. Ой, моундай экен, фигурасы тигиндей экен деп эле карайт. Тиги байкуштун ички байлыгын, ал эмнеге кызыгат, анын характери кандай, ушул жака такыр эле көңүл бурулбай калат да. Ошон үчүн ошондуктан булар тажап, мындай более менин сырткы оберткаман ичиме караган адамдар барбы деп издеп жүргөн да кыздар бар да. Вот ошондуктан ар бир адам эмне кылып атпасын, жумушка собеседованияга барып атабы, эксперт болуп мен сыяктуу Instagram, YouTube'га видео чыгарып атабы,
бирөө менен таанышып атабы, дайыма адам өзүн кечке басынтып, кемсинтип, кемчилигин издей берет да. Ой, элдер мени шылдыңдайт, ой, мен недостаточно билем, ой, мен дагы эле жашмын, или наоборот, ой, мен карып баратам, ой, мен мындай кебетем, бир жери туура эмес деп өзүн эле жемелеп, элдер мен жөнүндө эмне ойлоп атат деп эле ойлоно берет. На самом деле элдер сиз боюнча мындай көп деле ойлогон жок. Азыркы моментте ар бир адам өзүн ойлоп атат да. Мына сиздер мени угуп атасыз, сөзүмдү угуп атасыз, өзүңүздү ойлоп атасыз, өзүңүздүн проблемаңызды ойлоп атасыз, туурабы? Кантип ушул Чыңгыз агайдын сүйлөгөн сөзүн өзүмдүн жашоомдо колдоно алам? Кантип мага ушул туура келип атат деп ошол жөнүндө сиз ойлоп жүрөсүз да. Анан мен кантип эмне кылып атам, анан кантип сүйлөп атам, кебетем кандай, сиз аны такыр ойлогон да жоксуз да. Дал ушундай башка бир жолугушууга барсаңыз, бир кандайдыр бир таанышууга барсаңыз, ал адам өзүн ойлоп аткан болуп атат да. Ошон үчүн сиз дайыма мындай лидерлик көз караш кылышыңыз керек да. Башка адамды эмнени ойлоп атканын карап, талдап, ошого жараша туура сөздү алып кеткенге аракет кылышыңыз керек. Анткени мисалы үчүн мен чечендик өнөрдү бергенде дайыма обратный связь алат да. Оратор аудиториядан обратный связь алат. Ошол реакция, адамдар кантип реакция кылып атат, ошого жараша анан сөзүн оңдоп кете берет да. То же самое сиз тет-а-тет, бетме-бет бирөө менен сүйлөшүп отурганда деле сиз сүйлөп атканда анын реакциясын байкасаңыз болот да. Эгер мисалы үчүн мен сыяктуу монтип ачылып, чачылып отурса, демек бул ачык позицияда отурат да. Эгер ал адам буттарын мынтип бүрүштүрүп алып, колдорун мынтип бүрүштүрүп алса, демек ал уже закрытая позиция. Бир нерсе менен сиз менен кадимкидей не согласен болуп аткан кези да. Эгер кыз менен жаңы таанышсаңыз, ал кыз чачын оңдоп баштаса, мынтип эле чачын оңдонуп эле баштаса, демек сиз ага жагып атасыз да. Дальше сүйлөшүп, аны сөзгө бурсаңыз болот. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, просто психологияны көбүрөөк окушуңар керек да. Анан эгерде сиздер мисалы үчүн ниетиңиз түз болсо, дайыма эмне бере алам, кандайдыр бир баалуулуктарым аркылуу бул адамга жардам бере алам, кандай мунун көйгөйү бар, дайыма ошол жагын гана ойлосоңуз, дайыма сиз уверенный болосуз да. Анткени башка адамга жардам берген адам ошончолук өзүнө болгон ишенимин көбөйтөт экен. Мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы, кантип биздин Кыргызстанда чечендик өнөр деген, ораторский искусство деген направление ачылып калды. Анткени баардыгы ошо менден башталган да. Мен өзүм элдин алдына сүйлөгөндү билбей аткандан үчүн студенттерди чогулуп, мен аларга үйрөтөм, аларга өзүнө ишенимди бердирем, аларды элдин алдына чыгып сүйлөгөндү үйрөтөм деп, ушундай жакшы ниет, аракет менен аларга берип атып, наоборот өзүм үйрөндүм да. Анткени мен деле элдин алдынан сүйлөп чыгалчу эмесмин, өзүмө болгон ишеним аз эле. Ошентип элдерге берип атып, менде көбөйдү да. Ошондуктан сен канчалык көп берсең, ошол наоборот сага 4, 5, 10, 100 эсе көп болуп келет экен да. Мисалы үчүн сен неге жанагы Куранда деле, башка жерде деле садага бер, 10%-ын тиги кайрымдуулук кыл деп айтып атат. Анткени сиз берген сайын сизде подсознанияда бир нерсе пайда болот экен да. Менде акча көп, менде изобилие болуп атат, ошон үчүн мен берип атам деген өзүңүз мындай түшүнүк берет экенсиз да. Ошентип мен берип атам, ошо бере турган даражага жеттим деген сигнал келип атып, сизде наоборот көп пайда боло баштайт экен да. Эгерде сиз мен кайсы акчамды бермек элем, менде жок деген адамдар өмүр бою жок болуп кете берет да. Мисалы үчүн бир жакшы таанышым бар болчу, уже 15 жылдан бери бири-бирибизди жакшы тааныйбыз да. Анан кече жакындады, дагы карызга сурады да менденчи. Анан мен анализдеп көрдүм да, бул адам кандай даражага жетти, результаты кандай десем, чын-чынында результаты дагы деле жок экен. Дагы деле ошо башка бирөөдөн бирдеме сурап жүрөт экен да. Карызга сурай коет, бере койчу дейт, жалдырайт. Ошондой кечке эле сурама сигнал бере берсе мээге,
подсознание айтат да сен өзүңдү өзүң бакканга кудуретиң жетпейт, сен өмүр бою сурап жашашың керек деген сигнал келет, и ушинтип дагы эле сурап жүрөт да. Ошон үчүн наоборот сурап жүрбөй, кантип бере алам, кантип баалуулук тарта алам деп ошону ойлонуш керек да. Вот ошондун бүгүн сиздерге бир задание берейин. Сиз кандай өзүңүздүн күчтүү сапатыңыз баалуулук аркылуу кандайдыр бир элдерге жардам бере аласыз. Вот ушуга конкретный жооп бериңиздер да. Кантип өзүңүздүн уникалдуулугуңуз жана тажрыйба билимиңиз аркылуу адамдарга жардам бере аласыз. Вот ушул суроого жооп бериңиздер. Кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар.